Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Ушул долбоорду идеология, грин карта утуп же башка мамлекетке барып өнүккөн жакшы бир нерсени окуп, үйрөнүп, анан кайра Кыргызстаныбызга барып, өз мекенибизге, элибизге чоң кызмат кылабыз деген демилгени көтөрүп, грин карта боюнча каттарды окуп атып, зээним кейди, абдан өзүмдү күнөөлүү сездим. Анткени 5 кол тең эмес. Айылдагы чыныгы карапайым эл, айылдагы менин алтындай болгон туугандарым, көбүңүздөр жазып атасыздар. Биз барганга мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп атат сенин офистериңе. Ооба, албетте келсеңиздер жакшыраак болмок, сапаттуураак болмок. Анткени сапаттуу сүрөткө тартат, сапаттуу анкета толтурмак. Бирок 5 кол тең эмес. Биз мен баарын ойлонуштурушум керек болчу. Жакшы бир ой таптым. Сиздер мекендештер, кимде ким биздин офиске бара албасаңыздар, кимде ким мүмкүнчүлүгү жок болсо, ошол айылдан эле сүрөткө түшүп, мен ушул видеонун астына жазып коем Телеграмдын ссылкасын, же ушу шапканын үстүндө, ушу видеонун шапка профилде, ошол жакта ссылка болот, же сториске, менин сторисиме кирсеңиз, ошол жерде болот. Ошол жерге кирип Телеграмга. Эмнеге Телеграм деп атам? Силер жеке кат жазсаңыздар, мен жетишпей калып атам да, физически окуганы, жооп бергени. Кайдыгерликтен эмес, кыйын болуп кеткендиктен эмес, убакыт жоктугунан. Дүйнө жүзү боюнча 1000 адам кызмат кылып атат кыргыз элиме. Кудайым буйруса, ошо 1000 адам дагы жетишет. Жетишпесе дагы 100 адам кошом. Ошон үчүн баарына бирдей болсун, баарына шарт болсун. Эч бир карапайым элимдин эч бир көңүлү калып, мага бир тартыч болбосун деген демилге менен дагы адамдарды кошом, кызматкерлер санын дагы көбөйтөйүн деп чечтим. Ал үчүн сиздерден бир эле нерсе: Телеграмга киресиз, общий группада. Ал жерде мен бир эме берем да, маалымат. Ушу номерге жазгыла, Америкада жүргөндөр же Аксуудагы туугандарым, же Баткендеги туугандарым, Баткен областында болуп, бир айылда болуп бара албасаңыздар, бул номерге жазгыла, сиздерге онлайн толтуруп берет дейт. Анан сиздер жазганда сизге маалымат берет, кандай эмне кылышты. Андан кийин сүрөттү кандай кайсы почтага жөнөтөбүз, анан сизге толтуруп жөнөтүп берет. Бул демилгенин баары, мекендештерим, баардыгы биринчиден Алла ыраазычылыгы үчүн, экинчиден биз окуп, жакшы нерселерди үйрөнүп, эң башкысы Кыргызстаныбызга кайра кайтышыбыз керек. Мен мисалы үчүн үй бүлөм менен Кыргызстаныма барып, үйрөнгөн өзүмдүн кичине болсо дагы бизнес тармагында болобу, IT тармагында болобу, кандай гана менин акылым, күчүм жетсе, элим менен бөлүшүп, мамлекетиме кызмат кылып, жардам берип, мамлекет эмне кылды мага дебей, мен эмне кылам деп, анан элиме пайдалуу иштерди кылыш. Ушул дебис менен дүйнө жүзүндөгү мигранттарга мен кайрылып, кошулалы, биригели, бир дем күч бололу, элибизге жардам берели. Биз эле баарыбыз да жакшы эмес, айылда бар туугандар кредитине жабышып жардам берели, баардык жактан жардам берели деген жакшы демилгени көтөрүп колдойсуздар деп ойлоймун. Жана башка дүйнө жүзүндө жүргөн Италия, Испания, Португалия, Япония, Кытайда жүргөн мекендештер Телеграмга жазгыла, баарыңыздарга, мына дүйнө жүзүндө Кыргызстандан баштап дүйнө жүзүндө болгон кыргыздарга, ким грин картага десе, ошого жакшы шарт түзүп бергенге мен аракетимди кылам, жетишем, ар бириңерге көңүл бурганы ушинтип көйгөйдү чечип бергенге аракетимди кылам. Ушул именно анкета боюнча, анан кийин утуп алганда маалымат боюнча. Ошол мекендештер, баарыбыз дүйнө жүзүндө мигранттар бир күч болуп, анан Кыргызстанга барып, мына азыр жакшы өнүгүп атат, дагы жардам берип, бир мамлекетибизге жардам кылалы мекендештер. Баарыңыздарга ысык салам. Телеграмды стористен көрөсүңөр, шапка профилден көрөсүңөр, бияка да жазып коем, ким таппаса, ошо 3 жерден таап, Телеграмга кирсеңер, номер телефон болот, ошого байланышсаңар WhatsAppка, сиздерге айтат кимге чыгыш керек, эмне кылыш керек. Оңой эле, жалпак тилде кыргызча баардыгы. Алга Кыргызстан.